Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Манайларыңар жакшыбы? Бүгүн кайсы сабак бизде? Информатика сабагы. Окуучулар толукпузбу биз? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштагым келип турат. Мен бүгүн силерге кааларым сабакта эң активдүү катышып, мыкты окуучулардын катарын дайыма толуктап жүргүлө деп айткым келет. Кана, силер да бири-бириңе жагымдуу маанайыңарды тартуулап койгочу. Рахмат. Айтқым сен жүрексің. Қайдан сен Баяна сен аракетчисиң. Эми кыздар, биз дагы жагымдуу маанай балдарга тартуулап коелу. Алихан сен болуп берсин. Сен окулдусуң. Демек, дайыма ушундай мыкты, адилеттүү инсандардан болуп жүргүлө. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жакшы жагымдуу маанай менен баштап алдык. Эми бүгүнкү сабагыбызга биз алтын эрежени түзүп алсак, сүрөттүн негизинде биз алтын эреже түзөбүз. Ошол сүрөттө чагылган сүрөттөр боюнча өзүңөрдүн оюңарды айтып алтын эреже түзөбүз. Кана ким кол көтөрөт? Ким жооп берет? Балдардан. Google'da işaret çıkarayım. Google'day izlenүүчүлүк менен аракеттенебиз. Азаматсың. Бул компьютердин сүрөтүн карап туруп, кандай алтын эреже чыгарсак болот? Кыздардан. Компьютерде көп тармактуу болобуз. Компьютердей ар тараптуу көрүүгө машыгабыз, ооба. Мында ороз Флешкада алган маалыматты өзүбүздө сактайбыз. сактайбыз, ооба. Бүгүнкү алган маалыматтарды флешкада өзүбүздө сактайбыз. Алган билимибизди башкаларга Wi-Fi аркылуу таратабыз экен. Эми ушул алтын эрежени биз 45 мүнөт сабагыбыздын акырына чейин колдонгонго аракет кылабыз. Бүгүнкү сабакта мен кыздарды жана балдарды топко бөлүп иштетким келип турат. Информатика предметинен кыздар күчтүүбү, балдар күчтүүбү, силердин билимиңерди сынап көрөбүз. Сабакка активдүү катышкан окуучуларга информатика тармагына эң салымын кошуп ийгилик жараткан инсандарга Тюринг деген сыйлык бар экен. Тюринг сыйлыгы бул Алан Тюринг деген изилдеп чыккан экен. Ушундай сыйлык көрдүңөрбү? Башкача форматта. Кээ бирлер медаль болсо, эң активдүү катышсаңар, силерге ушундай медалдар менен сыйланабыз. Ошондуктан активдүү болууга аракеттенебиз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын ураны, сабакка уран кое алсак болобу? Кандай уран менен баштайбыз сабакты? Апал? Активдүү катышуу, изденем, дагы маалымат топтоймун, өзүм аткарам жана үйрөнүп алам. Эми изденүүчүлүк менен өзүңөр аткарган жумуштарыңар дайыма эмне болот экен? Жугумдуу болот. Ошон үчүн дайым ушул ураанды колдонуп, сабакта активдүү болгула. Бүгүнкү өтүлгөн темабыз боюнча мен үйгө тапшырма бергем. Үйгө тапшырма Python тилинде графиканын операторлорун жазып келүү болгон. Ошону мен силерде WordWall платформасында тест түзүп койгонмун, дал келтирүү. Ошону иштеп көрөсүңөр. Анда компьютерге отурабыз, барыбыз. Бул жерде дал келтирүү бар. Силер Python тилинин операторлорун дал келтиресиңер. Дал келтирип, атыңарды жазып киргизесиңер.
Баарыбыз иштеп бүткөндөн кийин аттарыбызды жазып киргизебиз. Ким канча балл алганын, канча секундта бүткөнүн ар кимибиз өзүбүзгө эсибизге сактап калабыз. İşte büttükpü kızlar? Meken kança bal aldın sen? 8 bal aldım. 8 bal aldın ha? Demek uy tapşırmasında Meken 8 bal aldı. Dağı kimderdiki 8 bal oldu? Barızdaki 8 bal oldu. Анда birincisinde barızdaki 8 bal bolsa Baldar komandası kim erterek büttü? 24 sekunda. 24 sekundada dağı 24 sekundadan az 21 dağı 19 kızlar sizlerçi 30 19'dan az kim 19 sekunddan az kim bitirdi demek en birinci 19 sekundada bizde Berdimurat Nurbolot azamatsın Söylegen kutlu olsun. Анда үй тапшырмасын баарыбыз жакшы эле өздөштүрүпбүз. Баарыңар 8 бал алдыңарбы? Андан кийин 19 секундтан кийин ким бүттү? Мекен канча дедим? 21ден аз барбы? Экинчи Мекен бүттү. Кыздардан барбы? 21ден кийин кайсы? 24. 24 секундтан 25. Ороз 24,3 бол 24,3 болсо анда силерге 4 балл деген берейин, 25ке чейин баалайлы, 24,3 Алихан, андан 25 балл, 25 секундтар. Апал. На, апал. Мойнуңарга тагып, азаматсыңар демек мойнуңарга тагып. Так Мекен, мойнуңа тагып. Демек уй тапшырмасын жакшы эле өздөштүрүпбүз биз баарыбыз. Анда бүгүнкү сабагыбызда биз сүрөттөрдү карап ребустарды чечмелейбиз. Колубузду көтөрүп жүрүп. Алихан, питондун сүрөтүн көрүп турабыз. Тил, апал, Нурболот, графика. Демек, питон тил, графика иштөө. Питон тилинде графика менен иштөө экен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы питон тилинде графика менен иштөө. Баарыбыз дептерлерди ачып, питон тилинде графика менен иштөө числону коюп, 13 март теманы коебуз. Теманы коюп бүттүкпү? Анда ручканы коюп, бул жерде баарыбыз доскага көңүлүбүздү бурабыз. Biraz ой жүгүртүүбүздү, оюбузду топтоочу көнүгүү иштейли. Эмне сүрөтү чалды? Андан эмне себептен таш менен бакан сүрөтү чыгып атат? Ташбака жок. Анткени биз питонда turtle деген Графикада иштөөдө Turtle бул ташбака деген билдирди. Ташбака. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз ташбаканын кызматын үйрөнөт экенбиз. Анда ташбаканын кандай питон тилинде операторлору бар. Бүгүн сабагыбыздын максаты Turtle модулунун жардамы менен сүрөт тартуу жана анын командалары менен таанышасыңар. Turtle модулунун жардамы менен сүрөт тартууну үйрөнөсүңөр. Бизде питон тили, англис тилин билишибиз керек, андан кийин математика, геометрия сабактарын. Бүгүн геометрия сабактан геометриялык фигуралар бар. Ошол геометриялык фигураларды питон
программалоо тилинде сызып үйрөнөбүз. Total modul'un командалары булар. From total import деген эмнеле? Ташпаканы иштетет. Эмне катырыз? Ташпаканы иштетет. Ташпака менен иштөөчү командаларды жүктөйт. Кол көтөрүп жооп беребиз, активдүү болсо. Reset, Раяна. Позицияны нөлгө айлантат жана калемди күйгүзөт. Forward. Ташпаканы алдыга карай жылдырат. Ооба. Right. Айдана. Оңго карай бурулуу. Оңго карай бурулуу. Left. Адилет. Солго барам. Солго бурулуу. Ооба. With. Сызыктын жоондугун белгилейт. Сызыктын жоондугун берет. Ооба. Color. Түс берүү, кыздар активдүү болобуз. Мисалы, blue green дегенде биринчиси сызыктын түрү, экинчи боёктун түсү берилет. Эми begin fill and fill деген эки метод бар. Begin fill бул аймакты толтуруу үчүн ташпакага байкоо жүргүзүү, ал эми end fill begin fillден баштап аймакты түсү менен толугу менен толтурат. Эми квадрат тартабыз. Барыбыз компьютерге отуруп, командалар менен таанышып алдык. Квадратын тартып көрөбүз барыбыз. Эми квадратты тартуунун программасын түзсөңөр, квадратты өзү автоматтык түрдө тартып берет. Баштадык анда. Беш мүнөт убакыт берем, квадратты чыгарып беришиңер керек. Эми ошол квадратты биринчи жыйынтыгын чыгаргандар квадраттын ичин боёйбуз. Кыздардан биринчи апалдыкы болду. Ооба, квадратыңдын бир аз чоңойт квадратыңды. Селки 100 пикселге кыймылдаптыр, 200 пиксель. Кыздардан апал бүтті. Forward 100 пикселге кыймылдоо эмес, 300 пикселди алгыла. Андан кийин Нишанбаева Айткүл бүттүгө. Эми ошол квадраттын ичин боёйбуз. Сырткы сызыктын жоондугу кызыл түс болсун, аймакты толтуруу квадраттын ичи көк түс болсун. Раяна, ооба. Азаматсың. Эми ошол квадратыңдын ичи сырткы сызыктын жоондугу кызыл түс, ичиндеги квадратты көк түс менен боёйсуңар. Квадратты тартуунун программасы ташпаканы ишке киргиздик, калемди күйгүздүк, 100 пикселге алдыга карай кыймылдадык, оңго 90 градуска бурулдук, андан дагы 100 пикселге жыйынтыгында бизден квадрат келип чыкты.
Эми ошол квадраттарыңардын ичин боёйсуңар. Сыртына кызыл түс, ташбаканы ишке киргиздик, калыңдыгын бердик, түсүн бердик. Түсүн бергенден кийин кайсы функция колдонулат эле? Ким айтып коет? Begin fill. Ооба. Бул деген ошол аймакты баштоо, толтурууну. Begin fill'ден кийин foreign range. Диапазон, Диапазонду бергенден кийин кайсы метод кетет? Forward. Ооба. Forward методдон кийин Forward методунан кийин right, And fill. жыйынтыгы and fill. Ооба. Анан кимдин программасы квадраттын ичин боеп чыгарып берди? Алихан бүттүңбү? Ар бир активдүү катышып эртерээк бүткөн окуучуга мен сыйлыктарды берип турам. Сабактын акырында апал сыртын кайсы түс бердиң? Сыртын сары түс, ичин кызыл түс менен толтурду. Азаматсың. Мойнубузга элеп алабыз ар бир медалды, алган медалдарыбызды. Биринчи, экинчи, үчүнчү бүткөндөргө 5, андан кийин калгандарга 4 деген баа берилет. Ким квадраттарын боёду? Дагы? Ороз квадратын боёлду. Ороз экинчи бүктө. Ана? Ооба. Мекен сыртын кызыл, ичин көк менен боеп турат. Биринчи, экинчи, үчүнчү бүттү. Дагы барбы? Баарыбыздыкы квадрат чыкса, ошол жерде квадраттарын чыгарып коюп тургула. Мен четтен барып текшерип келейин. Нур болот. Ооба. 4-үнчү бүттү. Дагы. Демек катаң бар. Программаңдашчы детели. Алихан. Калемди куйгуздуну 100. Айденек için боёдун. İçin боёбуз. Азаматсың. Ооба. Кыздардын баарын чыгып тур, Айденек. İçin боё алган жоксуң. Демек баарыбыз квадраты сызып болдук, ичин да боеп. Дагы силерге бул жерде дагы бир команда, эки команда мен силерге тааныштырып кетейин. Speed бул ылдамдык дегенди билдирет. Ал эми circle деген метод бар Python тилинде. Бул айлана чыю. Анда силерге дагы тапшырма айлана сызабыз.
айлананы сызып баштаганда квадратты сызганда эле from total import кетет. Анда баштадык барыбыз айлана сызып. Бирок бул жерде circle деген методду колдоносуңар, ошонун негизинде айлананы сызасыңар. Айлана сызууда кайсы функция менен баштайбыз ошондо? Айдана? From to import. From total import. Андан кийин Reset. reset эмне кылат? Карандашты Күйгүзөт. Speed эмне дедим азыр? Ылдамдык. Колор. Түс берүү. Кыздардан апал эң мыкты иштеди, Азаматсың. Circle бул айлана сызуу. Ошол айлана сызууда 100дө 300 кылсаңар, айланаңар бир аз чоңураак болот. Кыздардан биринчи апал бүттү. Абду Маннап. Мекен үчүнчү. Адилет 4-чү, Алихан 5-чи. Кыздардан балдар бүтүп калды кыздар. Кыздардан апал бүттү. Балдар баарыбыздыкы чыктыбы? Кыздар баарыбыз бүттүкпү? Айткүл, Раяна, Аделинаныкы чыгаптыр, Айданектики. Балдар баарыбыз чыгара алдык, Эми ушул айлананын дагы ичин эмне кылабыз? Боёйбуз. Ар ким өзүнө жаккан түстөрдү коюп боесоңор болот. Нурболот айлананын ичин көк менен, сыртын кызыл менен боёду. Бирок айланаңды бир аз чоңураак чыгарабыз. Ороз айлананын ичин жашыл, сыртын көк менен боептур. Азаматсың. Бул жерде мен балдардын активдүүлүгүн байкап атам. Кыздар, ылдамдыкты тездетебиз. Кайсы методду колдонобуз ылдамдыкта? Speed методун, Балдар, азаматсыңар. Айткүл, айланаң ичин эмне боёп койдуң? Демек, программаңда ката бар. Begin fill'ге каша койбой койдуң, Ылдамдыкты тездетебиз. Айдана катаң бар. Адилет, демек балдардан баарыбыз чыгардык, Алихан чыктыбы? From Foreign Ranch. Ne ana emetken. Абдуманнап сырттын кызыл, ичин жашыл кылып тур. Аделина ичин жашыл, сырттын кызыл. Азаматсыңар. Демек, геометриялык фигураларды чыгарууну бүгүн жакшы эле өздөштүрүп калдыңарбы? Методдор менен тааныштыкпы баарыбыз? Үйрөнүп алдыкпы? Программа түзүүнү билдикпи? Азамат. Эми бүгүнкү сабагыбызда биз бышыктоо иретинде Qzos платформасында тест түзүп койгонмун. Баарыбыз ошол Qzos платформасына кирип иштеп баштайлы. Анда баштайлы. Баарыбыз активдүү болуп Thank you.
Азаматтар, демек биринчи орун бизде бүгүнкү Кюзус платформасында Раяна, экинчи орун Орозбек, үчүнчү орун Айдана болду. Класс баарыбыз биригип канча процент бердик? 76%, 50%-тен ашты. Азаматсыңар, бул жерде силердин канчалык деңгээлде бүгүнкү теманы ала алганыңар ар бириңердин процентиңер менен чыкты. Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушул Кюзус платформасын иштөө менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта эң көп медаль алган окуучулар кимдер болду кана? Медалдарыңарды эсептегилечи. Меченге бүгүн 5 өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү балдардан. Ороз 5, Абду 2-5, Нурболот 4, Алихан 4. Абду балдар ошол бааларыңардын баарын кошкула жыйынтыгы канча болот? Кыздар, биз дагы бааларыбыздын баарын кошобуз, жыйынтыгы канча болот? 10, 20, 25. 9. Балдарыбызды коштукпу? Анда бүгүнкү сабакта балдардын жалпы алган упайы канча балл болду? 33. Ал эми кыздардыкы 25 балл болуп, бүгүнкү сабакта информатика предметин балдар эң мыкты өздөштүрүү менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Андай балдарга кол чаап коелу. Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушун менен соңуна келди. Үйгө тапшырманы жазып алгыла. Тапшырма. Бул эмне? Олимпиаданын кольцосу. Олимпиадалык дүйнөлүк олимпиада оюнунун кольцосу. Мына ушул кольцосунун программасын түзүп келесиңер. Азыр айлана чийдик го. Ошонун негизинде олимпиаданын кольцосун сызып келүү. Тапшырманы жазып алгыла. Демек, бүгүнкү сабакта биз эмне ала алдык? Кана сабак максатына жеттиби? Нурболот, бүгүнкү сабактан эмнелерди алдың? Питон тилинде программалоо. Питон тилинде программалоону үйрөндүң. Адилет? Питон тилинде айлана жана квадратты Сызууну үйрөндүк. Дагы апал? Квадрат менен айлананын иштерин боёуну үйрөндүк. Демек, бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деген ишеничтебиз. Анда эмесе саламатта баргыла. Баарыңарга ийгилик каалаймын. Мен Саатова Шайыргүл Бахретдиновна Ташполот Жапаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинде информатик мугалим болуп эмгектенем. Мен бүгүн 8 класстарга Python программалоо тилинде графика менен иштөө деген темада ачык сабак өттүм. Сабагымдын жалпы структурасын мен PowerPoint офистик программасында түзүп чыктым. Үй тапшырмасын WordWall платформасы менен окуучуларды дал келтирүү менен иштеттим. Андан кийин үй тапшырмасын Кюзус платформасында окуучуларды тест менен бүгүнкү сабагымды бышыктап жыйынтыктадым. Бул сабактан мен окуучулардын компьютер менен иштей билүүсүн Python программалоо тилинде Python программаларынын операторлорун жакшы өздөштүргөнүн байкадым. Бүгүнкү сабагым максатына жетти деген ишеничтемин.